Кыргыз Республикасынын жарандарын мекенине чартердик авиакаттам менен жөнөтүү боюнча айрым адамдардын мыйзамсыз аракеттеринин фактылары тууралуу Кыргызстандын жарандарынын арыздары жана кайрылууларын кароо боюнча элчиликтин астында түзүлгөн комиссиянын ишмердүүлүгү жөнүндө 2020 жылдын 29-июнундагы маалымат. Жарандардын кайрылууларында жана социалдык түйүндөрүндө жарандарды мекенибизге жөнөтүү үчүн тизмесине киргизүү маселеси боюнча коррупциялык схемалар жөнүндө маалымат таркагандыгына байланыштуу элчилик төмөндөгүлөрдү билдирет. Кыргызстандын жарандардын мекенине чартердик авиакаттам менен жөнөтүү боюнча айрым адамдардын мыйзамсыз аракеттеринин фактылары тууралуу Кыргызстандын жарандарынын арыздарын жана кайрылууларын кароо боюнча элчиликтин астында атайын комиссия түзүлгөн. Комиссияны Кыргызстандын Россия Федерациясындагы Ички иштер министрлигинин өкүлү милициянын полковниги Нурлан Жанбаев жетектейт. Анын курамына элчиликтин коопсуздук маселелери боюнча иш алып барган кызматкерлери, Кыргызстандын Россия Федерациясындагы Ички иштер министрлигинин жана мамлекеттик миграция кызматынын өкүлдөрү кирет. Үстүбүздөгү жылдын 26-июнунда 1994-жылы туулган Ж.А. аттуу Кыргызстандын жаранын Россиядан мекенине анын агасынын кайтып келүүсүнө жардам берүү үчүн белгисиз Кыргызстандын жараны 10 000 рубль талап кылып жаткан фактысы боюнча арызы комиссиянын кароосуна келип түшкөн. Бул арыз Москва шаарынын Чертаново борбордук районунун Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин бөлүмүндө катталган. Кыргызстандын Россия Федерациясындагы Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн жана Москва шаары боюнча Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында 1977-жылы туулган М. аттуу Кыргызстандын жараны аныкталып, полициянын аймактык бөлүмүнө жеткирилген. Азыркы убакытта катталган материал боюнча процедуралык текшерүү жүргүзүлүп, Россия Федерациясынын мыйзамдарынын чегинде кылмыш ишин козгоо маселеси чечилүүдө. Ушуга байланыштуу элчилик бардык мекендештерибизди жарандык жоопкерчиликти көрсөтүп, кылмыш иш аракеттерге бөгөт коюу жана күнөөлөрдү мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартуу максатында элчиликке көмөк көргөзүп, бардык мүмкүн болгон фактылары жөнүндө маалымат берүүгө чакырат. Ар бир жарандын коррупция жана алдамчылык фактылары боюнча маалыматты элчиликке, ошондой эле социалдык тармактар аркылуу жеке элчинин блогунун элчи чеки турууга жиберүү мүмкүнчүлүгү бар. Мындан тышкары Кыргызстандын Россия Федерациясындагы Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн электрондук почтасына представительство МВД күчүкчө mail чеки туруу жана 8977 928 97 20 номер аркылуу телефон чалып билдирсе болот. Элчилик жашырундукту жана коопсуздукту камсыз кылууну кепилдик кылат. Мекенибизге кайтаруу боюнча жигердүү иштер улантылып жатат. Москва-Ош жана Москва-Бишкек маршруттары боюнча бир жумада 2 авиакаттамдар пландаштырылууда. Мекенге кайтуу тууралуу ар кандай ушактарга ишенбөөнү жана аркыл мүнөздөгү чындыкка дал келбеген маалыматтарга алдырбоону, ошон менен бирге мамлекет булактарга гана элчиликтин сайтына жана элчинин блогуна жарыяланган такталган маалыматтарды жетекчиликке алууну өтүнөбүз. Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.